Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allah'ım bizge пайдалуу болон, кабыл болгон амал жана адал рызкын бере көр. Билгендерибизди бизге пайдалуу кыла көр жаткан Аллахым. Юсуф сүрөсүндөгү айрым токтолуучу жагдай жана пайдалар. Аллах Таалам Юсуф сүрөсүнүн 7 аятында айтат: «Лақад кана фи Юсуфа ва ихватихи аятун лисаилин». Чындыгында Юсуфта жана бир туугандарындагы болгон абалда сурагандар үчүн пайдалар бар, аяттар бар, белгилер бар, үлгүлөр бар, насааттар бар, ибраттар бар деген ишарат бар. Анан ушул жерде көңүл бура турган нерсе лисаилин, ушу суроочуларга, көңүл бургандар, жакшылыкка жетейин, жамандыктан улак болоюн деп өзүндө талап болгон адамдар үчүн гана пайдалар бар дейт. Жөн эле маалымат катары окуп кое турган адамдарга пайда ала албайт. Ошон үчүн Куранда да Алла Таалам эскергенде: «Заликал китабу ла ройба фи». Ал китеп, Куран китепте эч кандай шек жок. Худан лил муттакин. Таква адамдарга гана хидаят, түз жол деген, багыт берүүчү, акыйкат жолду көргөзүүчү. Таква адам деген ким бул? Кудайдын буйругун аткарайын, Алла Таалам тыйган нерсени тыйлайын, адалды адал дейин, арамды арам дейин деген адам да. Мына ошондой адамдарга гана Куран пайдалуу болот. Бул аятта да ошо лисаилин, талап кылган адамдарга гана белгилер бар. Ошондой эле Юсуф сүрөсүнүн 111 аятында: «Лакад кана фи кисасихим айбратун лиулил албаб». Чындыгында алардын окуяларында акыл ээлери үчүн ибарат сабактар бар деген. Алла Таалам дагы бир аятта: «Валау аннахум фаалу ма юазуна бих лакана хайран лахум ва ашадда таthбита». Эгерде аларга вааз кылып, насаатталган, айтылган кептерге амал кылганда аларга жакшы болмок, адамдарга. Жана кадамдарында бекем болмок, туруктуулук болмок. Бул жерде эмнеге чакырат? Курандагы келген аяттар, осуяттар, насааттар, окуялар, мейли пайгамбарлардын окуясы болсун, кандай деген жакшы осуят, чакырыктар келген. Эгер ошол осуяттарды жашоосунда, практика жүзүндө аткарганда аларга жакшы болмок, пайда болмок, дининде да туруктуу болмок деген аят. Будан белгилүү болот, мунун баардыгы бизге угуп, билип коюш эмес, ушуну амал кылышка чакырат. Мына ошондо гана биз пайда алабыз. Кеп маалыматта эмес дейт. Биринчи жагдай Юсуф сүрөсүндөн пайдалардан 8 аятында Алла Таалам айтып атат: «Ид кала ла Юсуфу ва ахуху ахаббу иля абина минна ва нахну усбатун инна абана лафи далалин мубин». Юсуфтун бир туугандары айтышты. Кимге айтып атат бул сөздү? Юсуфка айтып атат. Бизге караганда атабызга ушул Юсуф сүйкүмдүүрөөк, жагымдуураак болду. Ал эми биз топ болгонубуз менен атабызга жага албадык. Ушу Юсуф сүйкүмдүүрөөк болуп атат. Чындыгында атабыз ачык айкын адашууда деп айтышты. Юсуфту өлтүргүлө, же болбосо бир чуңкурга таштагыла. Мына ошондо гана атаңардын жүзү силерге бурулат. Андан кийин силер солих боло аласыңар, туура жолдо жүрүп каласыңар деген аят. 9 аятка чейин. Бул да бир туугандарынын сөзү. Алымдар айтат, бул жерден пайда эң биринчи ата эненин балдарга адилеттүү мамиле кылышы. Бирин өйдө көрүп, бирин ылдый көрүп, балким жүрөктө сезимдер ар кандай балдар болушу мүмкүн, ата, бирок аны билдирбеш керек. Эгер балдарга ушундай сезип калбасын дейт. Ата эне тараптан балдарга адилетсиз мамиле кылганын. Бирөөсүн жакшыраак көрсө дагы ошол сүйүүсүн жашырыш керек. Мына ошондо тарбияда, аларга мамиле кылууда балдардын ортосунда кызганыч болбой, көрө албастык болбой, жакшылыкта өсүшөт. Антпесе бири-бирине душмандык пайда болот, көрө албастык пайда болот, ынтымак кыдырап мамиле бузулат деген кеп. Кадимки Юсуфтун бир туугандары дагы атасын билип алып, булар билгенде кандай булар өздөрү ушинтип жоромолдоп ойлонушту да. Атабыз чындыгында Юсуфту бизге караганда жакшыраак көрөт, бизге көңүл бурбайт Юсуфка бургандай деп. Анан ушул чечимдин аянан кызганыч пайда болуп, көрө албастык пайда болуп, Юсуфтун көзүн тазалаганга чейин барабыз деді. Эмнеге? Атабыз бизге баарыбызга көңүл буруш үчүн деп. Ошон үчүн алымдар айтат: адаму тафрик байнал аулад ва тамиз бил махабба. Балдарды биринен бири өйдө айырмалап, бирин өзгөчө сүйүп, бирин ылдый таштап, ушундай нерседен алыс оолак болуш керек.
антпесе душмандык пайда болот, көрө албастык жана ар кандай ушундай бузук иштер болот балдардын ортосунда, Алла сактасын. Ошондой эле пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисте иттакуллаха ва адилу байна ауладикум, Аллахтан корккула, балдарыңарга адилеттүү болгула. Ал эми балдардын ортосунда адилеттүүлүк Аллах таалам буйруган такыбалыкты аткаруу, аларга тегиз мамиле кылуу. Айрыкча мына азыркы күндө кээ бир балдар ар кандай чыгат, балдарын көзүнчө эле бирин жамандап же кемсинтип, Алла сактасын, ата эне тараптан ушундай кадамдар болбош керек. Эгерде бир кемчилик көрө турган болсо, аны да өзүнчө алып насаат кылып, ал балдар да ошондой каалайт. Бир туугандарын көзүнчө абийирин төгүп кемсинткенди жаман көрөт. Кээде ата энелер менин балдарым да бар деп каалаан убакта айыбын айтып, кемчилигин айтып, керек болсо чоңоюп калса деле кемсинтип, мындан да жаманы колунда бар балдарды мактап, пайдасы аз тийген балдарды кемсинткен ата энелер андан да жаман, Алла сактасын. Мунун баардыгы ошол үй бүлөдөгү ынтымакты бузууга, ата энеге болгон мамилени шайтандардын ойношуна, кызганычтын келишине, көрө албастыктын орношуна, душмандыктын пайда болушуна, ынтымактын ыдырашына көптөгөн бала себептерге себеп болот. Жаман ойлордун пайда болушуна. Мына ошол Юсуфтун бир туугандары да ушинтип кызганып, артынан канча деген балелер келди. Атасын айыптады, ачык адашууда деп көптөгөн балелер келди артынан. Андан кийинки дагы пайда Юсуф сүрөсүндө күмөн кылуу, жаман ойдо болуу, аны ачыктап тактабоо адамды бузукулук ишке, ар кандай жаман нерселерге түртөт. Бул Юсуф сүрөсүндө ошону да баяндайт. Эмнеге? Себеби бир туугандары биздин атабызга Юсуф сүйкүмдүүрөөк, жагымдуураак. Ал эми биз топ болгонубуз менен атабызга Юсуфтай жагымдуу эмеспиз. Атабыз ачык, айкын адашууда деп атасын айыптады. Ушул атасын адашуу деп айткан кандай жаман нерсе. Буга эмне себеп болду? Ошол күмөнү болду булардын. Жаман ою болду. Булардын айыптаган нерсеси дагы так далилдин негизинде эмес, күмөндүн негизинде. Ошон үчүн күмөнгө өкүмдү куруп алып, ошонун артынан мамиле кылуу, Алла сактасын, көп балелердин эшигин ачат. Ошондой эле мейли бир туугандарда болсун, үй бүлөдө болсун, мамиледе болсун адамдар менен күмөндүү жагдайда жүрбөстөн, аны ачыктап билип алыш керек. Чын эле сени айыптап аткан, күмөн санап аткан нерсең аныкпы? Кээде адамга ошондой жагдай болот, күмөндүү көрүнөт. Аны тактабай, ошонун негизинде мамиле кылуу өтө коркунучтуу. Алла таалам көп жерде тыйган бул нерсени. Пайгамбар алейхиссалату вассалам тыйган. Жаман күмөндүү болуу эң жалган сөздөрдү. Инна абана лафи далали мубин. Табыз ачык айкын адашууда деп пайгамбарды. Эми бул динде эмес, ошо мамилесинде айыптап атат. Туура түшүнөйлү, дининде эмес, аларга болгон мамилесинде айыптап атат. Мунун баардыгы ушул жаман күмөндүн негизинде. Ошондой мамиледе, абалда көрүнсө дагы адам такташ керек. Сураш керек, ачык аныгын билиш керек. Жана дагы пайда Юсуф сүрөсүндө 9-аятында «Ватакуну мин ба'дихи кауман солихин» деген аят бар аянда. Андан кийин силер мейли ушу Юсуфту өлтүргөндөн кийин же таштап салгандан кийин деле, бузук ишиңерди кылгандан кийин кайрадан жакшы адамдардан болуп каласыңар. Оңолушка убакыт бар деген нерсе да. Мына ушундай пикирди шайтан берет дайыма дейт. Андан кийин тоо кылып аласыңар деп. Бир күнөө иш кыларда адам тообосун эстейт дагы, тообонун эшиги ачык, кайра кайтып кылып алам деп анан күнөөгө түшөт. Же болбосо шайтан ушундай пикирди берет. Тообонун эшиги ачык, күнөөнү кылсаң деле анан тоо кылып аласың деп канча деген адамдар ушундай ой менен күнөөлөрдү кылып жүрөт. Анан жүрөгү карайып тоого да кайтпай калат. Мындайча айтканда канча деген адамдар күнөө кыларда дагы ошо күнөөсүн билип туруп атайлап калат дейт. Кылардын алдында ушундай ой менен тообонун эшиги ачык, анан кайтып алам, узун үмүт, кийин кайра намазга түшүп алам, кийин кайра жакшылык ишке кайтып алам. Себеби дегенде бул күнөө деген, Алла сактасын, жеңил карабаш керек. Күнөө күнөөгө тартат, бузукулукка жетелейт. Эми адамдык касиети менен шашып, унутуп,
же азгырылып түшүп алуу башка маселе. Бирок атайлап анан кайра кылып аласың, эч нерсе болбойт деп жеңил карап туруп күнөөгө түшүү башка маселе. Мына булар да ошондой. Билген өлтүрүү бул чоң күнөө, бир тууганга туура эмес мамиле кылуу чоң күнөө, талаага таштап коюу, аны атасынан алыстатып салуу күнөө экен. Бирок эмне деген ой келди? Андан кийин силер бул күнөөнү кылгандан кийин деле тоого кылып аласыңар, кайтып аласыңар, жакшы болуп аласыңар, кылып алалы, анан тоого кылып алабыз деп. Мына ушундай жол менен дагы шайтан азгырат, адамдар ушинтип дагы күнөөгө түшүп, бирөөгө мерес болуп, катап карайып, Аллах сактасын, жакшылык жолго түшө албай калган адамдар канча. Себеби жакшылык сооп иш адамды соопко жетелейт, күнөө иш адамды күнөөгө. Канчалык жакшылык ишти көп кылса адам, ошо напсиси тазарып, оңолуп, жакшылыкка бет ала берет. Канчалык күнөө ишти кылган сайын, бузук ишке жакын болгон сайын адам ошончолук ыйманы алсырап, напсиси бузулуп, алсырап адам ошо күнөө иш адат болуп калат. Ошон үчүн мындай ойдон кийин кылып алам. Канча адамдарда кийин уба келет, азыр мен булардын баарын жасап алайын, анан намаз окуйм. Канча деген алкаштарды билем, бузук иштин баарын кылып, анан акырында намаз окуп калган деп мен ойлор менен жүрүшөт. Ага караганда менин бузук ишим азыраак го, жетишебиз баардыгына депчи. Кийин деле тоо кылып деп. Мына ошентип узун үмүт канча деген адамдарды курутту. Эртең оңолом, ана кылам, мына кылам, кийинде отуруп өтүп кетти. Аллах сактасын. Андан кийин Юсуф сүрөсүндө дагы пайдалардан бул жерде да бул аятта чакырык бар. Адам кайсы бир нерсеге корксо, ошого зыян берет десе, мейли баласына болобу, өзүнө болобу, же бир жакшылыкка болобу, корко турган болсо, ошо сактануу жолдорунун алдын алуу деген нерсе. Юсуф сүрөсүнүн 5-аятында атасы айтып атат. Коля я бунайя ла тaqsus ру'яка аля ихватика фаякиду лака кейда. О балам, Юсуфтун атасы айтып атат. О балам, сен бул түшүңдү айтпагын бир туугандарыңа. Антпесең, айтып сала турган болсоң, алар сага бир айлакерлик жасап, зыян берип коюшу мүмкүн. Инна шайтана лил инсани адувун мубин. Чындыгында шайтан адамга ачык айкын душман дейт. Шайтан мына ошолорго ой берет, пикир берет. Ошон үчүн корко турган нерсеңди жашырып тур, сактан деген нерсе. О тагдырда кандай жасалган болсо ошол болот, бирок ошондой болсо дагы адам эмне сактыкта кордук жок, сактык кылып, себептерин алып, мисалы биз кантип алдын алабыз? Эртең кечки зикирлерге бекем болуу, намаздарыбызга бекем болуу, жана адамдардын көзү тие турган, зыян бере турган нерселерден алдын ала сак болуу, ачылып чачылып, алдыда кыла турган иштерин баарын айта бербөө, ошондой жагдайды айтып атат беде. Бирде көрдү бир туугандары ансыз деле Юсуфту жаман көрүп, ичтарлык кылып, көрө албастык кылып аткан мамилесин атасы да абалына билди. Анан мындай жакшы көргөн түшүн айтуу, андан да алардын ичи күйүп, дагы бир чоң душмандык кылып коюшка себепке түртөт. Бул түшүңдү аларга айтпа деп атат. Азыркы күндө биздин абалдарда кандай ошо? Балдарыңызды, өзүңүздө болгон жакшылыктарды азыр көйүп кетпеди ушу мактанып, статустарга коюп, баардыгын эле тартып чыгарып, эч кандай көздөн сактануу болгон дуа зикирлерди менен сактанбастан көздөн өлгөн адамдар көп да. Көз тийип ооруп калган адамдар көп. Аны сезбейт адам. Башка эле бир жери ооругандай болуп, адам алсырап, өзүн таштап салган адамдар, көз тийип өлгөндөр, көз акыйкат тие турганы ачык. Айрыкча ошо туугандардын арасынан деле кээде сендеги жок, башка бирөөдө, сендеги бар нерсе бирөөдө жок. Ошонун баардыгын адамдын акыбалын билбей эле ачылып чачылып айта берүү. Айтор адам колдон келишинче эгерде мындай сезсе, билсе, зыян берерин, же башкалардын жанында кызгана турганын, ошол жакшылыгыңа сүйүнбөй турганын, кубанбай турганын байкаса, сактаныш керек. Жашырыппы, пайдасы болбосо айтпай эле ал нерсени, көргөзбөй эле. Ошондой эле эртең кечки зикирлерди, намаздарына бекем болуп, көз тие турган, ошондой зыян бере турган алдын алып, дуа зикирлерди айтып жүрүү. Аллах таалам баарыбызга пайдалуу болсун. Уккан билгендерибизди жашообузда, практикабызда, амал жүзүндө амал кылууга насип кылсын. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Саллаллаху тааля алейхи ва салlam. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.